шаң шығар. Қорғаған шаңды көргенде енекеңен жан шығар. Атаңдың көріне қорғаған шаңды қараса. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастай теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз
ушу улуу ата мекендик согуш тууралуу сүйлөшөлү дедик. Албетте улуу ата мекендик согушта 100 миңден ашык кыргыз уландары, кыргыздар ошол улуу ата мекендик согушка кетип, ошол жакта курман болгондугу жөнүндө окуп билип жүрөбүз. Мына ошолордун ата мекендик согушка кетип мекенине, туулган жерине кайтпай калган 100 миңдеген биздин аталардын бири тууралуу сүйлөшөлү дедик. Студиябызга конок катары эмгектин ардагери, ардак белгиси орденинин кавалери жана көптөгөн медалдардын ээси, көп жылдар коомдук иштерде, советтик чарбалык иштерде жетекчилик кызматтарда жүргөн Жүсүпбай Казакбаев аксакалды чакырдык. Куш келипсиз байке биздин студиябызга. Мына согуштун бүткөнүнө 75 жыл, жеңиштин 75 жылдыгын быйыл белгилейбиз деп турабыз. Мына ушул 75 жылдан да мурда 76-77 жыл болуптур ошо сиздин агаңыздын кайтыш болгонуна. Анан ошол кара кагаз келбей белгисиз болуп, ошол агаңыздын кайда өткөнүн же болбосо тирүүбү ошонун дайынын билбей көптөгөн жылдардан издеп жүрүп анан тапкан экенсиздер. Ушуга токтолсоңуз, кандай болуп издедиңиздер, кандай болуп таптыңыздар, качан таптыңыздар, анан кайда бүгүн сөөгү коюлган экен, ушуга токтолсоңуз. Мен апам баласы согушка кеткенден кийин 1 жылга жакын 10 ай чамасындай кат алышып, кат беришип туруп, ал апам өзү кат тааныш эмес эле, анан көчөгө барып, ар кимге окутуп келип, анан кийин жаткан мен эзимде. Анан ошентип жүрүп, анан кийин апам кат келбей калды деп кейип бир 10 ай өткөндөн кийин ошентип калды. Бул 43-жыл болчу. Ошол 43-жылда жылда кат келбей калгандан кийин апам көрүнгөндөн почтаны сурап, кат келди, жокпу, тигиден кат келсе ага барып, мен балам дайыны барбы экен, мүмкүн ошолорго жолуктуу экен деп ушинтип жүрүп, эртеден кечке ушул эсинен чыкпай жүрүп, 68-жылы март айында апам ошо менен кайта берди. Үмүт үзүлгөн жок да, балким келип калабы. Келип калады ушинтип жүрдү. Анан ошол апам өлгөндө, ошо апасы өлгөндө, ошол уулуна бир атап мал союп, апамдын ашын бергенде чогуу ашын берип, анан Куран окутуп койдук. Себеби эмнени билбейм, кара кагаз келбептир. Анан ошо менен жылдар өттү, менин апамдын кейигени, айткандары менин эсимде калган, менин жүрөгүмдө түпөй эле иш болуп ушул жүрдү. Ушул бир дайыны чыгабы, өлүбү, тирүүбү, же Америкада жүрүбү, же колго түшүп кеттиби деп ушинтип жүрө бердик. Ошон менен кийин Путин президент болгондо 54-52 жылдан баштап улуу ата мекендик согуштун катышуучуларын тизмесин баарын интернетке чыгарып, ушинте баштагандан кийин ар кимден угуп калдык. Мен баланчаны таптым, мен түкүнчени таптым, тиякта экен, биякта экен деген. Анан бир күн отуруп алып, неберелеримди, 2 неберемди алып отуруп алып, анан силерди издегиле. Эл таап аттыр, биз да табалык деп, анан кийин балдарга мен жанына отургузуп алып, аларды кетирбей, 2 күн кечке иштедик. Дайыны чыкпай койду. Анан биз ушинтип дайын таппай жатырбыз деп сураштырсак, көрсө вооруженных сил Ырысовдун сайтына кириш керек экен. Ошолго кирсе, ошол жерден бирдеме чыгат экен. Анан балдар ал сайтты сураштырып билип алды дагы, ошол куралдуу күчтөрдүн, Ырысовдун куралдуу күчтөрүнүн вооруженных сил немесине сайтына кирип, анан суроо бере баштадык. Суроо бердик, ушундай армияга жөнөгөндөр, баланча жылы кеткен дегендерди деп суроо берсек,
ошолордун тизмесин көрсөтөт экен. Тизмеси чыгат экен. А тамгалы бүт чыгат, анан Б тамгалы ушинтип отуруп биз карай бердик. Ошо менен К тамга келди. Себеби Байкемдин фамилиясы Казакбаев эле. Анан К тамгасына келип эсептеп отурсак, ошол 1000ге жакын Казакбаевдер чыкты. Казакбаев дегендер эле 1000ден ашык. Казакбаев деле 1000ден ашык экен. Ошонун баардыгы интернеттен чыгып атыр, бажырап чыгып атыр. Көздү карабай фамилиясын окуп атырбыз, бул эмес деп атып. Анан кийин көрсө Казакбаевдер, Казактарда Казакбайлар бар экен да. Анан ошонун баардыгы ошол жакта. Өзбектеринде болушу мүмкүн, ошондой экен. Анан бир маалда Казакбаев деген фамилия чыгып эле мындай эме чыгып калды. Биз истеген жана адрестеринди бир немесин чалып окуп калдык да, себеби ал жылып өтүп жатты мындай, токтобой. Анан балдар токтогола, мына жерде бир эме тапты, эме чыкты, бир данный чыкты. Ушуну кайтаралычы, кайта деп анан кайра берип, кайра текшерсек, ошол жерден фамилиясы чыкты. Казакбаев жүзү болчу. Анан тиги орусча жазылган у жок, үй жок, у болуп жазылып, жүз о болуп калыптыр. Анан ошо Казакбаев жүзөнү ошо жерден карасак, Коминтерн деген колхоздон деп чыккандан кийин анан а жерде көп данныйлар бар экен. Анан кана бир-бирден карайын деп анан кийин карап, фамилиясы Казакбаев жүзө, туулган жылы 1924-жыл, кайсы военкоматтан баланча Буденный военкоматтан кеткен, Фрунзе облусу деп жазылыптыр. Колхоз Коминтерн, анда Коминтерн болчу биздин айыл. Анан атасы Супатаев Казакбай, Бойдок деп ошон данныйдын баары чыкты. Анан партиялуулугу беспартийный, анан кылган кызматы автоматчы экен. Кылган кызматы согушта. Согушта автоматчы экен. Анан өлгөнүн себептери жөнүндө жазыптыр. Графа бар экен, причина выбытия деген. Ошол жерде убит деп жазылып турат. Убит. 1943-жылы 23-июлда убит дейт. Анан көмүлгөн жери да жазылат экен. Ошол Духовшинский районунун Дмитриевка селосунда Токойдун ичинде көмүлдү деген деревня Дмитриевкада похоронен деп турат. Анан ошол адрес менен билип алып, анан кийин нары ойлонуп жүрдүк, эмне кылабыз, кантебиз деп. Анан менин неберем Урмат, Адыбектин баласы. Ошол жанагы биз билген тизме чыккандан кийин, ошол тизме менен анан кийин тиги вооруженных сил РСФСРга суроо берсе, ошол тетиги согуш болгон жери, жана Духовшинский районунда Дмитриев деген селодо согуш болгон жерге, Смоленск областында, Смоленск облусунда ошол жерден данныйын берип, анан ошол жерден балдар муногу тапкан неменин адресин муну жөнөтөт. Муну биякта мындай чыкты деп туруп, анан муну жөнөтсө, анан тигилер дагы эме болуп, анан жооп келет. Силердин немеңер, балаңар 3330 номер менен бизге катталды. Бизге келгиле, келсеңер биз көмүлгөн жерин көрсөтүп беребиз деп. Ошентип айтты да. Анан ошо менен издеп, анан ошол Москвадан нары 450 километр жол бастык машина менен барып. Анан ошол военкоматына бардык. Анан айылдык тиги эме сельсовет деп коет да, эме деме поселковый совет дейт экен. Ошонго бардык, бир аял экен, орус аялды ээрчитип анан бизди алып барып ошол жанагы жерге көрсөттү. Анан көрсөтүп ошол жерден бул жактан алган топурагыбызды ала барып жазып барган баягы надписибиз Казакбаев жүзү баланча жылы туулуп өлгөн деген таблицаны тагып, анан кийин топуракты салып, Куран окуп ошол жерден. Анан жанагы неменин жанына сүрөткө түшүп, анан туулган жер неме, өлгөн жерине баралы деп биз маселе койдук. Өлгөн жерине баралы десек, алар айтты, а жерде эч ким жок. Эл калбай калган, кыштак жок.
Ал жерде Ээлет алады, ал жерде бир 3-4 ээлер турат. Анан кийин ал жерде эл жашабайт. Баары көчүп кеткен. Көрсө тиги Горбачевдун баягы кайра куруу заманында 85-86-жылдары 86-жылдары колхоз совхоздордун баардыгын жойгондон кийин анан ал жерде жумуш жок, ал жердегинин баары бүт тиги шаарга көчүп кетти. Ошол жерде жана 3-4 эгер ал жерде тиги неме парк кылып коюптур. Неме корк парк кылып коюптур. Ал токой өзү абдан калың токой экен. Ичинин баардыгы ошол жерге барып анан кийин ошол эгердин үйүнө барып, анан эгердин үйүндө бир аял бар экен, 60 жаштагы, чыкпайт үйүнөн. Ала биз кыйкырып тура бердик, чыга эле чык деп, ушинтип биз келдик деп. Анан бир маалда анан чыгып келди. Анан ошол аял менен сүйлөштүк. Ал аял айтат, бул жерде колхоз, совхоз болгон экен. Анан совхоз болуп, мектеби бар экен, чоң магазини бар экен, автобус каттачу экен. Анан мунун баардыгы жанагы Горбачевдун немеси болгондон кийин баары тыштап кетип калды. Мына ишенбесеңер көргүлө, мына тамдар тур деп сарайларын көргүздү. Үстү шиперлердин үстү мох басып калыптыр. Кулап турганы бар, салпайып турганы бар. Үстүнүн баары мох басып калыптыр. Анан айтты, биз кичекейбизде, биз мектепте окучубуз, бизди неме кылып ошол солдаттардын, мүрзөлөрдүн тегерегине күл тигип, суу сээп, ухот кылып турчубуз, бизге ошону дайындашты деди. Анан кийин баарынын баарын казып алып кетти деди. Деп анан ошол жерден анын каерден казылганын, анын токойдун ичинен табышка мүмкүн эмес экен. Ага мүмкүнчүлүк болгон жок. Анан ошо менен анан ал жерге Куран окуп, ошол жерге отуруп, анан кийин кайра жол тарттык. Кайра артка кеткен турбайсызбы? Кайра артка келди, артка. Жусупбай байке, мынакей сиз ошол согуш жылдарында канча жашта элеңиз? Согуш маалында 5-6 жаш. Анан ошол убактагы жашоо мынау тылда, Кыргызстанда, ошол айылда кандай эле элес билесизби? Ошолдон айтып берсеңиз. Айтып берейин. Аны элес билем. Байкем, жүзү байкем кат тааныгандыктан айылда баягы кат таанып жаса билген кишилер аз болсо керек. Анан аны колхозго актив кылып алып, учетчик кылып коет. Анан учетчик кылып колхоздун бир сар жоргосун минип жүрөр эле. Жоргосу абдан катты чабар эле. Эзимде бар, бактын алманын көлөкөсүндө шырдак салып алып, айылда Байыс деген кыз бар эле, Турдалынын кызы. Ажыгулдун аялы. Ошо менен мындай жатышып алып, кагаз жазар эле. Анан мен азыр ойлосом, ошол эмгек күн жазып аткан экен. Иштегендерге эмгек күн жазып, ошондой иш кылышты экен. Анан байке мени дайыма учкачтырып, бир жака барып учкачтырар эле. Ошол кезде кыйын заман болуп калган, как раз айылдын баардыгын жазында тоого көчүрөр эле. Боз үй барлар боз үй менен, боз үй жоктор алачык жасап тоого. Себеби колхоздун айылдын тегерегинин баардыгы эгин айдалып калган, чөбү бар. Анан малы кирип чыгып дери колхоздун жерин жеп коет деп, обязательно баарын ошол тоого көчүрөр эле. Анан тоого төшкө барып көчүп, ошол жерде отурушуп, анан кийин качан түшүм жыйнап бүткөндөн кийин анан тилдерге уруксат берсем, айылга келип, анан айылда турмушун өткөрөр эле. Башыбыздан көп өттү согуш убагында, курзак ачты. Ушу жер бурчак терип жүрдүк даладан. Чие терип жеп жүрдүк. Жер бурчак, жанагы азыр жер бурчак көрсө, мына эспарсеттен ошол жапайыз экен. Ошондо мындай болуп, жана коростун башындай болуп дан өсөт экен. Ичин мындай ушалап жесең ичи, адимкеле бурчак. Анан ошону жеп, ошентип окот кылып жүрдүк. Негизи сиздин ошо бала кезиңиз ошо согуш жылдарына туура келет экен. Анан ошол жерде баягы энелериңиздер, ошол айылдагы аксакалдар, калган баягы кары картаңдар баары тең ошол фронт үчүн деп иштеген да, Ооба. Анан жаш балдар да жумушка тартылган мезгилдер болгон экен да. Ооба. Анан ушуларда бир токтолуп кетсеңиз, себеби бүгүнкү күндө мына 75 жылдан бери биз
тынчтыкта жакшы эле жашап атабыз да. Мынагы анча мынча Афганистан тияк биякты кошпогондо бейпил турмушта жашап атабыз. Анан улуу муун баягы билет кийинки муундар, орто муундар согуштун азаптарын көрбөй билбей калды да. Анан ошон үчүн көпчүлүк учурда мына батыштын пропагандасына ынанып эле биз ал убакта жашоо кандай болгонун билбей калдык да. Ошого бир айта кетсеңиз. Жаш кезимде эзимде мен ушул 6-7 класс бүтүп калганда ушул колхозго жардам бергиле деп биз кичинекей балдарды орокко езип чыгар эле. Анан кийин талага чөп чомологонго езип чыгар эле. Анан бригадир мага келер эле. Сен балдарга кыдырып айтсаң, үндөсөң, ушундай колхозго жардам берсин, чөп чомолоп берсин деп ушундай мага айтар эле. Анан мен айтар элем, мен макул айтайын деп анан балдарды кыдырып, балдарды чогултуп, анан баарыбыз чыгып алып, тетиги беш балактын жонунан ылдыянда чөп абдан калың өссү. Азыр өспөйт. Ошол жерге анан касилка менен баягы ат касилка менен чаап кетер эле. Анан грабль менен тартып кетер эле ат менен. Анан ошону чөмөлө кылыш керек эле. Анан баарыбыз айралып алып, жарышып анан ошол баарын чөмөлө кылар элек. Ошентип жардам кылып. Анан орогондо 2 айыл арыктын үстү асты болуп мелдешип орогор эле. Болгондо байгеси бир кой союп берет, болду ошол анан намыс. Анан түнү менен уктабай ушул жанагы орокчу кишилер, аксакалдар ушул балдардын баарын уктатпай ошол тигил айыл уктап атыр, биз сага чейин муну эртерээк чыгып муну бүтүп коелук деп ошентип анан үндөп ошол талаага жатып орок оргон күндөр болду. Бизди кошуп алар эле ошол жанагы машактарын чогултуп өйдөп кылып жардам бергенге. Өзү азыр машак терүү деген эмне экенин деле түшүнбөйт, жок болуп калды да. Анда айтып берейин. Ошону токтотуп айтып кетсеңиз. Анда айтып берейин. Анан машак тере окуп калдык, анан машак терер элек, машак терип бир чаканы толтурушуң керек болчу. Бирден экиден түшкөн башты баягы комбайндын немесинен түшкөн баштарды. Анан аны дагы мындай уурташар эле да, кырманга төкпөй. Анан бизде ошондо Абыкан Өсүбө деген бригадир бар эле. Ошо Каразуу менен Дамбаарга бригадир болуп, бир сур жоргосу бар эле, минип алып, күндө 2 май ошол Каразуудан биздин Дамбаарга чейин 5 километр келип талааны кыдырып, күндө 2 май. Эртең менен бир келип кетет, кечте бир келип кетет. Анан бир күн эсимде, ылдыйкы Бегалын ой деген жерде кырман бар эле. Анан баягы машак терип анан кийин келип баардыгы ошондо келип ачуу келип тиги бригадирдин машакты же жакшы теришпей койгонбу билбейм, чакалардын баарын көмтөрүп келип түбүн жаратып ушинтип ушундай иш кылар эле. Ошондо кичинекей балдар ошол биз ошондой жардам кылып иштеп жүрөр элек. Өзү согуш жылдары, согуштан кийинки жылдары деле баягы жумушка чыкпай койгондорду, анан жумушка кечиккендерди соттоп деле жиберчү турбайбы? Анан ошол баягы бул Россиянын тарыхында көбүрөөк айтылат да, жана заводдордо, фабрикаларда иштегендер 15 мүнөт кечигип калса чоң эле жаза алчу экен да, соттоп да жиберчү экен. Анан ушундай нерселер биздин айылдарда деле болсо керек, Айылдарда деле болгон. Анда эмгек күн минимум деген болгон. Эмгек күн минимумуна бир күн чыксаң бир деп жазып коет, 2 күн чыксаң 2 деп жазып коет. Бир айда 25 күн чыксаң 25, 30 күн чыксаң 30 күн жазып коет. Ошондо 250-260 жумушчу күн обязательно муну аткарышың керек болчу. Эгерде аны аткара албай калсаң, муну чогулуштарга салчы, ушундай уят карып иш кылып абдан неме аткарганга аракет кылар эле. Ал күнгө деле эчтеке тийбейт. Эчтеке албайсың. Болгондо ошол штаб бир курсакты тойгузуп коет, болду деңиз. Ошол жанагы орок оргондо наны жармасы бар, болду. Окка тошо менен. Ошо сиздин ошол жүзү агаңыз согуштан келбей калды, анан сиздин атыңызда Жүсүп бай болуп атпайбы?
Иә. Сиздин атыңыз да Жүсүпбай болуп атат. Анан кийин Мындай. ушуга токтолуп кетсеңиз. Менин агамдын аты Жүз экен. Анан Жүзүгө уйкаш болгон деп Жүсүпбай коюптур. Жүсүпбай. Анан орусча паспорт алганда үй жок. Жүсүпбай кылып койгон. Жүсүпбай кылып коюптур. Ошондой. Уйкаштык үчүн койгон турбайбы? Анан байке айтсаңыз, мына согуштан агаңыз келбей калды. Бул эми ар бир үйдүн трагедиясы болгондо, ар бир үй бүлөдөн жок эле дегенде бирден келбей калган. Кээ бир энелердин 6 баласы бирден согуштан келбей калган дагы учурлар көп айтылып, жазылып жүрөт да. Анан согуш жылдарында жанагы сиз 5-6 дагы болсоңуз согуш бүткөндөн кийин мектепке согуш бүткөндөн кийин бардыңыз да, 47-жылы бардык. 47-жылы мектепке барып, анан сиздин төшүңүздөгү Ленин медалин көрүп турам. Анан ардак белгиси, ордениңиз турат. Баягы согуш жылдарында башталган эмгек жолуңуз ошо машак терүү менен, чөп чомулоолоо менен кийин баягы колхоздун, ири колхоздун жетекчиси, башкармасы да болуп иштедиңиз. Ушу өзүңүздүн эмгек жолуңуз жөнүндө бир аз айтып берсеңиз. Эми менин ошол мектепте жанагындай болуп, мектептин убагында жаш кезде жанагындай балдарды баштап, жанагындай колхозго жардам берип жүрдүк. 10 классты 56-40-тан бүттүм. 10 классты бүткөндөн кийин мен өзүм ошондой эле экономист болом деп мындай суроо кылчу эле да, тургузуп алып сен кайсы окууга барасың дейм. Ошондой эле айтчу, мен экономист болом деп. Анан эмнегетир тагдыр менен экономист 56-жылы экзамен тапшырдым. Экономистке тапшырбай физматка тапшырып калдым. Физматка тапшырып, орус тилден диктанттан өтпөй калдым. Математикадан өтүп, физикадан өтүп, анан кийин ошо менен кетип калдым. Анан менен бирге окуган 10ду бүткөн Расылхан Оросбектер деген малда Култайдын балдары бар эле. Анан ошол кезде жанагы бир доктор наук бар болчу, тилчи. Ошолор Найылдан болчу. Көрсө алар кичине подсказ кылат окшойт. Направление берип, силер калгыла, биякта толбой жатыр. Нерге кайра тапшырат, алат деп. Анан биз бүткөн бойдон кетип калдык, ал балдар калып калды. Кийин ал ошол жанагы өтпөй калган, анан кайра кирип кийин физмат бүткөт, анан директор школ болуп жүрдү. Анан ошо менен мен айылга бардым, айылга барып колхозго учетчик кылып койду. 10 классы бүттүм, окуу өтпөй калдым. Анан учетчик кылып койду, тала бригадасында учетчик болуп, элди иштетип, эмгек күн жазып, аны конторго тапшырып, ушинтип жүрдүм. Анан кийинки жылы кандайдыр бир окууга өтүш керек болду мага. Институтпу, техникумбу, лишь бы Фрунзеге окууга барыш керек болду да. Анан кийин ошол Фрунзедин бухгалтерский техникум деген Бишбекте бар экен. Ошого тапшырдым. Анан ошого тапшырып, арды 1 жыл 6 айды эле бүттүк, арды жакшы бүттүм. Анан 1 жыл 6 айды бүтүп, кайта ошол эле колхозго расчетный бухгалтер болуп иштеп турдум. Анда Рахмат Шейшен башкарма болчу. Жузанов колхозу болчу. Анан кийин бул жерде иштеп жүрдүм. Анан Шейшенден уруксат сурасам бербейт. Сен иште, барба деп. Дагы окууну улантам десеңиз. Болбойт. Анан бүгүнү болбой, анан качып алып кетип калдым. Кеттим, анан кетип барып тияка окууга өтүп кеттим. Университеттин экономфагына, айыл чарбасына. Анан бүтүп, анан 65-жылы бүтүп чыктык. Анан 65-жылы бүтүп чыгып келгенден кийин эле мени университетке айыл чарба управлениясына ревизор болуп койду. Ревизорго арды иштеп жүрдүк. Областта, Талас областында. Талас району болчу анда, Талас облусу жок. Анда бизде Лелинпол менен гана Киров району бар болчу. Ошо иштеп жүрдүм. Анан кийин 66-жылы, 65-жылы сентябрь, 66-жылы иштедим, 66-жылы декабрда Москва колхозу бар болчу Өскөз. Ошол жерге мени главный экономист кылып жиберди.
Аны ар иштеп жүрдүм. Анан кийин ардан главный бухгалтер кылып койду. Аны ошол жерде партияда өттүм. Партияга өтүп, иншалла анан главный бухгалтер болуп, анан 1 жыл иштегенден кийин айыл чарба башкармасына район, Талас районунун айыл чарба башкармасына главный бухгалтер кылды. Ар иштеп жүрдүм, 2 жыл иштедим. Андан кийин плановый экономический отделдин начальник кылды. Анан ошолдо иштеп жүрүп, анан кийин 77-жылы Базаркулов секретарь, райком секретары, анан мени ошол жерде парткомдун секретары кылып койду управлениянын. Анан ошо менен мени тиги Манас колхозуна парторгка кылып жөнөтүп жиберди. Анан ал жерде иштеп жүргөндөн кийин эле 1 жылдан кийин анан мен ардын башкармалары 2 башкарма кошуп кетти. Мен барганда бирөө бар эле, Ашырбеков деген, ал кетти. Анан Касымкул Исманкулов болчу, ал кетти. Анан кийин мени башкарма кылып койду. Анан мен ошол башкарма болуп калып, ошол 82-жылы чейин иштеп жүрдүк. Колхоз чоң колхоз, 41 000 кой бар эле, 2 000ден ашык уй бар эле, 660 саан уй бар эле, 700 жылкы бар эле, 4000ге жакын гектар айдоо жери бар эле. Анын бир 2,5 гектары суга теле, калгандары кайрак жер эле. Анан ошо жерде иштеп жүрдүк. Анан кийин 82-жылы өзүмдүн арзым менен мен кеттим ардан. Кетип айыл чарба башкармасына орун базар кылып койдум. Талас. Анда Рапо деген чыгып калган. Анан ошо Рапого орун базар болуп иштеп жүрүп, анан ошо менен облус уюшулуп калды. Облус уюшулгандан мени анан облуска чакырышты. Анан облуста облус сельхоз управлениянын начальник плановый отдели болдум. Арда иштеп жүрүп, анан кийин 93-жылы мени аерден администрация алып кетти. Обл администрацияга. Ошо жерге иштеп келди. Аерде главный специалист экономический вопрос боюнча адис болуп, анан советтин кылып койду. Ошо жерде 7-8 неме менен иштештим. Ошол облус уюшулгандан кийинки биринчи биздин аким болсо, анда губернатор эмес, Сарыгул менен иштештим. Анан кийин Тойчубек Касымов менен иштештим. Анан тетиги Масаитов деген болгон, ал менен иштештим. Тиги Карачалов менен иштедим. Ошон 7-8 Акматалиев менен иштештим. Ошолор иштеп жүрүп, анан кийин 2002-жылы анан кийин пенсияга чыктык. Анан 70 тиги райондо начальник плановый отдели болуп жүргөндө Талас району 3 жыл катар менен Москвада ВЦСПстын кызыл туусун алган район. Анан ошондон мына сыйлыктарым көп, ошондо алдым мына Ардак белги орденин, Илелинин 100 жылдыгын, бул ветеран туруда. Анан Кыргыз СССР Верховный Советтен Ардак грамотасы бар. Почетный грамота, кызыл. Аны алдым. Ошол жылдарды ошо 71, 72, 70, 75-жылга чейин абдан Талас району абдан күркүрөп укмуштуу болуп турганда Базаркул биринчи секретарь болчу. Ошо менен мен иштеген ишим ушул. Өзү мына чоң эмгек жолун басып өтүптүрсүз. Чынында баягы өмүр кыскадай көрүнгөнү менен бир топ 43 жыл иштеп, бес перерив. 43 жыл баягы тыныгуусу жок иштегенсиз да. Союздун убагында отпуска дегенди деле билчү эмес да. Ой, билчү эмеспиз. Анан 31-декабрга чейин иштеп, анан 31-inde отпускага чыгып, кайра 1-inde жумушка чыга берчүбүз дебейсизби? Ошондой мезгилдер болгон. Көчө кырып эт толбой, анан кийин сүт толбой, анан эт толбой көчөгө кыдырып 31-декабрь күнү жүрдүк ушу көчөдө. Кыдырып алып, комиссия болуп, сен малыңды берип кой, сен эт төгүп кой. Өзү негизи Советтер Союзунун убагында Кыргызстан Москва, Ленинградты эт менен камсыздачу экен да. Анан бул атайын план болгон, ошол план боюнча эт чоң шаарларга берип турган да. Анан бүгүнкү күндө мына өзүңүз эгемендүүлүк алып, Союз тарап, баягы өзүңүздөр иштеген чарбалардын баардыгы чачырап, кыйрап эчтеке болбой калды да, бүгүн баардыгы жеке менчикке өтүп кетти.
мына ошону мындай салыштырып өзүңүз ойлоносузбу, кайсы мезгил жакшы эле, азырбы же мурдагы мезгил жакшы беле деп ойлойсуз? Эми бир жагынан жанагы демократия деп атпайбы? Ар ким өз билгенин жасап, мында саал туура эмес пайдаланышып атышат, ашык чагып кеткендер да бар. Анан бирок тиги тартип ушундай эле союз убагында. Укмуш болчу тартип. Тартип бул эч неме кыймылдашып эмессиң да, нары бери башып разбалывать этип, тияка кетип калып, бияка кетип калып, жумуш таштап кетиш андай жок болчу. Ошондой эле талапты тиги жумушчуларга ар ким өзүнүн астында ошондой талап кое берле. Жумуш адам талапты кое берле. Ал убакта демек тартип темирдей бекем тартип болгон да? Болгон тартип. Тартип үчүн ушундай келди да. Ошол себептен улам баягы Октябрь революциясынан кийин падыша өкмөтүнүн, падыша кулагандан кийин падыша өкмөтүнүн убагында баягы биринчи дүйнөлүк согуш, экинчи дүйнөлүк согуш деп, анан кийин граждандык согуш болуп, Советтер Союзунун аймагынын баары талкаланган чарбасы, элде турмуш өтө начар мезгилде анан Компартия бир 7-8 жылдын ичинде эле мамлекетти дүйнө тааный тургандай кылып койгон да. Анан мындай карасаңыз, заводдор курулуп, фабрикалар курулуп, 5 жылдык деп пландар коюлуп, анан план боюнча мына могул срокко муну бүтүрүш керек деп баягы иштеген да. Эми бүгүнкү күндө мына биз эгемендүүлүк алдык. Мамлекетибиз эгемендүүлүк алгандан бери дагы 30 жыл болду. Экономикабыз өсүп атат дейбиз, бирок четтен инвестиция келет деп эле, инвестиция кайдан алабыз деп эле жүрүп атабыз да. Анан ушундай мезгилде биздин, сиз экономист катары ойлоносузбу, ошо канткенде Кыргызстандын экономикасын оңдосо болот деп? Бул экономиканы оңдош үчүн Сталин айтып кеткен кадрлар бардыгын чечет деп. Бул кадр маселеси азыр жокко эсептесе болот. Жакшы эмес кадр маселеси. Илгери Союздун убагында кадр укмуш болчу. Переподготовка болуп калса, анын баардыгы тиги номенклатура турар эле. Анан ошонун баарын тандап келип, көрүнгөн жерден бригадир, анан кийин башкарма, анан кийин тиги районго алып келип, аркы иштетип, анан облук иштетип, ушинтип алып келип, анан кийин мына ак үйгө алып келер эле. Азыр андай жок. Азыр келип эле жанагы жанагы бир туура эмес шайлоо кылып атыр азыр жанагы. Ар ким өтө алат, ал жанагы лидеринен башкасын эч кимди таарыбайсың, анан калганын өзү лидер өзү билет экен. Кимди коюш, кимди депутат кылыш. Анан кеп ушундай болуп атыр. Ушул ягын оңош келип атыр. Оңош керек болуп атыр. Анда абдан күчтүү эле кадр мыкты эле, кадрлар мыкты эле. Баягы биринчи баштапкы уюмдан баштап тарбиялап, чарбанын бүт бардык тиги оош кыйыштарынын баарын үйрөтүп, анан кийин алып келип, улам анан райондук деңгээлге чыгарып, анан областтык деңгээлге, анан кийин алып келер эле да. Ошентип эле кадр укмуш болчу. Муну Япон элинде дагы ушундай экен да, байыркы замандардан бери эле буларда баягы ар ким билет экен да, институт бүтүп келдиңби, мына могу жумушта 3 жыл иштейсиң. 3 жылдын ичинде ийгиликке жетсең, могу жумушка барасың. Жетпесең, тиги жумушка ылдый төмөндөтөт экен да. Анан ошон үчүн жанагы элдер аракет кылып иштешет экен. Бизде баягы тааныш билиш, тайке жээндик көп роль ойноп кетип атат окшойт. Ушундан улам дагы өнүк албай жатсак керек да. Өзү байке мына согуштун бүткөнүнө 75 жыл деп, жеңиштин 75 жылдыгы деп атабыз. Ушу сиз сыяктуу эле Кыргызстанда дагы көптөгөн кишилер ошол туугандарын, аталарын издегендер, бир туугандарын издегендер көп эле адамдарды көрүп жүрөм да. Анан ошол биздин ошо Талас районунан кетип 45-жылы биздин дагы атамдын иниси согушка кетип келбей калган, дайынсыз болуп. Бирок кызыгы бул кишинин 45-жылдын апрелинде жазган каттары бар да. Бүгүнкү күнгө чейин ошол каттарды сактап турабыз. Басылбек Токтогазиев деп, анан билмей калганда ошол келбей, анан көрсө баягы военкоматта отурган орустардын туура эмес жазып койгонунан дагы
эме кылган экен. Мынакей көрсөңүз каттарды. Ушул жана треуголка деп 3 бурчтук кылып анан каттар келчү экен. Анан ошол эле биз муногу бул мектепте мугалим болуп иштеп атып кеткен. Тоже жашын өзгөртүп алып кеткен да. Анан моминтип фамилияны баягы туура эмес жазып койгон үчүн кара кагазы да келбей калган да. Анан ошон үчүн биздин да чоң энебиз сиздин апаңыздай болуп ошол эшик шырт десе машинанын үнү кылса басылым келип калбасын деп карап жүрөт эле да. Анан биз да издеп атып ошол Германияда 45-жылдын 29 апрелинде кайтыш болуптур да. Бул кишинин 27 апрелде жазган каты бар. Анан жанагы помним всех поименно деген ошол орустардын момундай эмесинде ошо Германияда Берлинде коюлгандыгы тууралуу биз да тактадык. Анан ошол эме боюнча мына Кыргызстандан ошол Берлинде коюлган, Кыргызстандан 61 адам бар экен. Ошол жерде. Берлинде. Анан алардын ичинде мына Талас областынан 10 киши бар экен Талас областынан. Ошол Германияда Берлинде коюлган, эми мен алардын кимиси кандай экенин билбейм да. Мисалы үчүн Калба калкосунан Алакаев Алым деген адам эметкен экен, 26-жылкы экен. 28 апрель 45-жылы өлтүр. Жеңишке мынакей аз эле калган. Анан Аширов Умарбай дейт. Бул Киров районунан экен, колхоз Первомая дейт. 23-жылкы экен, 30 апрелде кайтыш болуптур. Дандыбаев Ермат дейт. Талас районунун Калба айылынан экен. 26-жылкы экен, 28 апрелде өлтүр. Анан көрдүңүзбү мынакей? Тайкеңиздин дагы сөөгү табылып атат да. Мындайча айтканда, Зайченко Иван дейт, Талас шаарынан экен, Иван Ильич дейт. Изаков Шаршен дейт, Будённовский район дейт, Таласская область деп коюптур. Вот Берлинде Клайн Керес деген жерде коюлган, 29 апрелде өлгөн да. Ошондой эле мынакей Охотин Николай дейт, Кировкадан экен. Сатымкулов Жершанбек дейт. 45-жылы 28 апрелде коюлуптур. Киров району Пещерский совхоз Харису дейт. Бул төмөнкү Кара Суудан окшойт. Анан мына биздин ошол байкебиз Токтогазиев атын Басытбек деп коюптур, Басылбек. 29 апрель 45-жылы өлгөн, 25-жыл туулган дейт. Өзү 26-жылы туулган. Бирок бул киши дагы жашын 17 эткен да. Жашын чоңойтуп алып туруп, анан кетип атпайбы. Дандыбаевди атын айтып койсоңуз. Мынакей айтайын, Дандыбаев Эрмит дейт. Эрмат окшойт. Эрмат коюптур. Ташмат Эрмат деген. Мынакей месторождение Киргизский СССР, Таласский район, колхоз Калба дейт. О, мен тайкам. Анан бул киши коюлган жери Берлинде, предместье 150 метр северо-западнее деревня Топхен дейт. Ошол жерде коюлгандыгы тууралуу. Анан берди ысык көлдүк, башка оштук, жаллабаттык адамдардан болуп 61 адамдын ошол 27-30 апрелдерде кайтыш болгондордун тизмеси келди да. Анан буйруса биз дагы ошо издеп барып, анан балким бир тактай коебузбу, же болбосо топурагын алып барып салабызбы, ушундай эме тилек кылып атабыз. Анан бул эми сиздин агаңыз менен биздин агабызга бул бир эле окуя болуп атат да. Мына ушундай 100 миңдеген кыргыздардын баягы сөөктөрү ошол жакта калган, анан дайынсыз болуп калгандар издейт экен. Баягы кара кагаз келгендерин дагы кыргыздар көкшүнү сууйт деп койго, эми өлүптүр да деп анан түңүлүп калган болуп атат да. Анан ушундай 75 жеңиштин 75 жылдыгына карата ушу элибизде издегендер ушу сиздей болуп барып, топурагын салып, ошол жерге эскерүү Куран окуп келген. Бул өтө эле баягы жакшы иш, Кудайга да жага турган, табличкасын илип дегендей
кийинки муундарга, сиздин өзүңүздүн уулдарыңызга, кыздарыңызга, неберелериңизге дагы бул чоң сабак деп ойлойм да. Анан буйруса ушул 75 жылдыкта бүгүнкү күндө согушта жеңишке катышып согушка барып келген адамдардын бирин экин эле адамдар калды да. Бирин экин эле адамдар калды. Анан эми ошентсе дагы бул жеңиш баарыбыз үчүн бир эле Советтер Союзундагы адамдар эмес, кийинки эгемендүү Кыргызстанда туулгандар үчүн дагы бул өтө чоң сабак болуш керек деп ойлойм. Согуш жергебизде болбосун ылайым. Сиз да момундай ошол убактардагы архивдик документтерди алып келип, ушундай нерсе бар экен деп картасын тактап айтып отурасыз. Ошол Димитровка деген айылда бир кыргыздын баласынын сөөгү калып, бул бир чети мындай карасаңыз бүгүнкү күндө кээ бир жаштар айтат да, бул орустардын согушу да депчи. Ошол эле мезгилде баягы батыш идеологдор айтып атат, согушту немистер баштаган эмес, орустар баштаган, совет баштаган деген дагы туура эмес маалыматтар көбүрөөк айтылып жүрөт да. Анан эми мына жеңиштин 75 жылдыгына карата биз жаштарга дагы айтат элек да, ылайым согуш болбосун. Согуш болбош үчүн денеңди чың кылып, баягы тынчтыкта жашагың келсе, согушка даярдан деп байыркы гректер айткан да. Хочешь мира, готовься к войне деп. Si bis pastum parabellum деп айткан да. Анан ушул сыңары биз жаштарыбызды ошол мекенди коргоого, ата мекенди сүйүүгө, мекен үчүн баягы жан берүүгө даяр болуп, Манас атабыз баштаган илгерки кыргыздын баалуулугу бул мекенди сүйүү, улууну урматтоо, кичүүгө ызаат мамиле кылуу деген принциптерди карманып келген ата бабаларыбыз. Биз дагы бизден кийинки балдарыбыз, неберелерибиз дагы шуну карманыш керек го деп ойлойм. Байке ушул кыргыз элине өзүңүздүн жакындарыңызга дагы ушул мына 75 жылдыкка карата айта турган каалоо тилектериңиз болсо айтсаңыз. Эми элиме, журтума мына окшогон кандуу согуш болбосун. Ушуну каалайбыз. Эл тынч, аманчылыкта болсун. Азыр мурункудай согушуу кандай эмес. Тиричилик, окубат баардыгы бар. Азыр кененчилик. Эми Кудай ушуну куткулсын. Мындан ары дагы эл бүлүнбөсүн. Менин кааларым ушул. Эл журт аман болсун. Эл журтка ушу эзенчилик, аманчылыкты каалайбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз ошо улуу ата мекендик согушка өзү 17 жашта болсо дагы жашын чоңойтуп алып кетип, бирок согушта курман болуп келбей калган, кара кагазы дагы жетпей калган, ошо акыркы кезге чейин энелери үмүт кылып жүрүп, уулум мына келип калат согуштан деп үмүт кылып, себеби көпчүлүк адамдар баягы колго түшүп калып, немистерге анан келгенден кийин сотто ийип, 15 жылдап түрмөдө отуруп анан келгендер да бар да. Ошолорду уккан энелер баягы менин уулум да балким тирүүдүр деп жол карап жүрүп өтүп кеткен миңдеген, 100 миңдеген энелер болгонун биз билебиз. Эми мына кеч болсо дагы ушинтип жаткан жерлери табылып аткандыгы бул өтө, мындайча айтканда, биз үчүн бир чети кайгылуу болсо, экинчи жагынан ошол аталарыбыз үчүн, агаларыбыз үчүн сыймыктанып, ошол артында бала калбаса дагы артынан издеген инилери, бир туугандардын балдары ошолор издеп барып аткандыгы бул өтө кубанычтуу нерсе болуш керек деп ойлойм. Тарбиялык мааниси чоң. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүн биздин коногубуз эмгектин ардагери, ардак белгиси, орденинин жана көптөгөн медалдардын ээси, партиялык, советтик кызматтарда иштеп жүрүп, бүгүнкү күндө ардактуу эс алууда жүргөн Жусупбай Казакбаев байке болду. Байке, жүзгө чыгыңыз. Сиз дагы ушул айткан сөзүңүз менен, жасаган иш аракетиңиз менен жаш муундарга өрнөк көрсөтүп,
бар болуңуз, жүрө бериңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар. Deniz boyunda orgu çan orguan çandı görgünde enne kengin can çıgar atandın görgünde orguan çandı karasa